Maşallah. Kana taydı çıkarbayız belki taydı. Alıp gelin. Neyzi araşançılar nege күчтүү болуп кетти деп айтайын бе? Araşançılar басымды ургачка коёт. Миллиондук жылкыларды, миллиондук кочкорлорду ургач туйт да. Бүгүн биз сиздерге Бишкекке жакынкы жерден Ганновер породасындагы ургачы байталды көрсөтүп беребиз. Биринчи туут Б десек болот. Машалла. Негизи ургачыга басым жасамайынча жакшы төлө алыш кыйын. Анан тукумдукка багам дегендер болсо жакшы тай бар экен монда, жакшы жаш тай бар. Ушул экөөсү бүгүнкү күндө ушул жерде сатыкта турат. Сиздерге мен маалыматын бир четтен жеткизип берейин. Эми баягы көп сүйлөбөйм, көп айтпайм, бирок ээси мага жеткизген маалыматты сиздерге бир четтен айтып берем. Мен аябай отуруп алып да тартпайм видеону. Бирок ээси айтты, уровеньге бою 1.71 деди. Мына бенин биринчи туут, энеси атасы дагы Германиядан келген Ганновер, документтери бар деди. Биринчи туут ичиндегиси бооз. Покровкада Азиз деген байкенин кара айгыры бар экен, ошодон качкан ал да Ганновер экен. Өтө жакшы айгыр, көпчүлүгү билет дейт ушул сферада жүргөндөр. Буйруса ушул Б бүгүнкү күндө сатыкта турат. Анан баасын аягында айтам. Бою 1.71. Бул жакта туулган, Б. Бул жакта туулган. Ибрагимникиде туулган, Старый Толчокто Ибрагим деген байкеңде туулган. Ээси бар, $54,000 самолет менен алып келген. Ошонун баласы бул. Болду. Ибрагим деген байке Старый Толчокто энеси $54,000 самолет менен келген дейт. Эми бул маалымат кимдерге? Мен мисалы бул сферада жүрбөсөм дагы, ушул сферада жүргөндөр бар. Башкалар үчүн жомок болушу мүмкүн. Эми баягы ушул сферада жүргөндөр ошол адамды таанышы мүмкүн, ошон үчүн айтылып атат байке. Жаш Б. Бул качан тууп калат примерно? Жазында качканда же жакында калды, апрель, майга жакын туат. Болду, Өтө эрте качкан эмес экен да? Видеосу бар. Машалла. Видеосу бар, Бизге таштап коебуз, биз монтажга кошуп коебуз буйруса. Машалла. Мынагу бешенесинде бир ак бар экен. Алдыңкы сол бутун үстүндө кичинекей агыш бар экен, туягынын үстүндө, белгилери. Мына. Аркаңызда да бар окшойт, азыр эмеде турганга билинбейт да. Аркаңгы сол бутунда дагы кичине агы бар окшойт менимче. Ушул Б экен байкелер. Бооз биринчи туут. Мен сиздерге эс айткан маалымат жеткизип бердим. Мунун баасын $15,000 койду бүгүнкү күндө. Буга дагы өзүңүздөр келип кызыгып көрө бересиздер. Муногу болсо жаш тай. Азиздин ошол айгырынын балдары. Азиздин ошол Өзбекстанга мурдараак $33,000 сатылып кетти. Мунун атасы кара айгыры эме деген. Атасы видеосун жүктөп коебуз. Ганноверби алды? Ганновер, ошонун баласынын баласы бул. Болду. Бирок четтен келген бээлердин балдары да. Энеси кандай порода? Ганновер. Бул өзү дагы энеси да Ганновер, Ошондо бул өзү дагы Ганновер порода экен. Бул канча айлык тайшы? Же качан туулган бул? 20-сында туулган. Былтыр, Жаш болду. Апрелдин 20-сы, бүгүн февралдын канча? 16-сы, канчасы бүгүн? Ошондо Ошо Азиз досум туулганда мага энчилеп берди эле да. Машалла. Ганновер, Туулганда мага арзан эле берген. Машалла. Мунун баасын канчага коебуз деп аттык элек? $7,000. Могу өзү жайында кичине буга караганда светлыйраак болот окшойт, Кара болот. Кара болобу? Кара болгондо. Энеси тору бээ беле? Анан карап барабыз. Жо, мен мынау жактарын көрүп ушу айтып атам да, саргарып кетпейби депчи. Көздөрүнүн айланасы, көчүк тараптары, атасы кара, энеси тору болгон, мына. Көрдүңүздөр. Ганновер бекен байкелер. Сиздерге дагы ээси каканес даныйларын айтып атат. Ошол Озерныйга келип көрөсүздөр дагы, ушул жерден содалашып көрөсүздөр. Эзенбек өзү негизи сатылбайт болчу. Мен Арашанга бересилерим бар. Чымбаттарды алып алгам. Болду. Ошолорго бересиз, буйруса. Экөө ошондо $15-22,000 турат экен. Бери тартчы бени ары бери жетелечи, көрсөтүп коелу. Бош коюп жиберсек да болобу? Жок эле, кайра тута алабызбы? Мынагу колдо жүргөн Б экен. Бою 1.71. Мына тай. Мына тайды көбүрөөк көрсөтөйүн, Машалла, мына.
Булардын ден соолуктары кандай байке? Ден соолуктары жакшы дейт. Жакындан барып сиздерге көрсөтүп коеюн. Экөө бирге турат экен. Буйруса, мына. Ушундай. Оп. Мен үстүмө. Ой. Машалла. Мо, кайсы жылы туулган? 21 бе? 21 туулган, 4 жаш экен да азыр анда, 4 жашка толуп калыптыр. Былтыр быштысында качырган экенсиз да. 2024 апрелде качкан экен. Жылкы канча айда туйду? Жылкы. Канча айда туйду жылкы? Чылагылат экен да чуркагандачы. Машалла. Негизи байкелер биз маалыматты бердик. Бүгүнкү күндө ушулар сатылат экен. Эми баягы канчада пароданын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Аны түшүнгөн киши түшүнөт. Кыскасы бааларын койду. $15,000, $7,000 деп койду. Эми пароданын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Содалашсаңыздар түшүп берсе керек. Калганын мен телефон номерлерди калтырам. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп чечесиздер байкелер, Буйруса. Биз болсо мына жардамалап жатабыз. Могул жерде байкем арашан койлору бар экен, баштап киши дачы. Мына буйруса арашанга кирип кетип атат экен.